Азия оюндарында Кыргызстандын эсебине алгачкы байгени Магомед Мусаев алып келди. Балбан Магомед Мусаев Индонезияда өтүп жаткан жайкы Азия оюндарында Кыргызстандын эсебине алгачкы байгени алып келди. Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча комитетинин маалымат кызматы билдиргендей, 19-августта 97 килограммга чейинки салмакта күч сынашкан Мусаев финалда ирандык Алиреза Каримимачиани менен таймашып 6-0 эсебинде жеңилип экинчи орунду алды. Финалдык таймашка чейин Магомед Мусаев 3 беттеши өткөрүп атаандаштарын уткан. Алгач Түркмөнстандын балбаны Зия Мухмат Сапаровду 8-2, чейрек финалда Ауганстандык Нур Ахмат Ахмадзини 6-3 эсебинде таза жеңген. Жарым финалда Түштүк Кореялык Джайган Кимди утуп финалга чыккан. Магомед Мусаев 2014-жылы Түштүк Кореянын Инчхон шаарында өткөн Азия оюндарында да күмүш байге алган. Бул күнү Мусаевден тышкары кыргызстандык 3 балбан килемге чыкты. Алмаз Манбеков алгачкы беттешинде Түштүк Кореялык балбанга жеңилип, мелдештен четтеди. Алибек Осмонов алгач Ауганстандык Маликжан Садиетти ири эсеп менен жеңип, чейрек финалда кытайлык Катай Эрланбекеге жеңилди. 86 килограммга чейинки салмакта Али Гаджиев кореялык Гванук Кимди утту. Чейрек финалда ливандык Доминик Михаил Абу Назиреге жеңилди. Ливан спортчусу финалга чыккандыктан кыргыз балбанына коло байге үчүн күрөшүүгө жол ачылды. Жоотко отуучу алгачкы беттеште Гамид Гаджиев тайландтык Чиравант Чамнанжанды 2-0 эсебинде утту. Бирок коло байге үчүн казакстандык Адилет Давленбаев менен таймашта жеңилди. 18-августта башталган жайкы Азия оюндары 2-сентябрга чейин уланат. Каналга жазылганды, лайк басканды унутпаңыздар жана ой-пикирлерди калтырууну суранам.